Otsadır Aravan kanalı çoğun kanallardan biri. Al жерге biz 1 milyar 800 olup sol al kanalды реабилитация 3 yıllık proyektмен başladık. Былтыр başlaganбыз, быйыл эмдиги жылы бүтүрөбүз. Акбура Араван каналына 1 milyar 700 milyon акча бөлүп алдагы ремонттору жүрүп атат. Керкидон каналына быйыл 1 milyar сом акча бөлүп аны быйыл бүтүрүп атабыз. Жылдын жыйынтыгын аны бүтүрүп беребиз. Бул эми кылынып аткан жумуштар боюнча. Анан урматтуу тургундар, баягы сөзүбүздүн аягында бир нерсени суранып кетейин, бир эки нерсени суранып кетейин. 3-4 күн мурда биздин өкмөттө жыйналыш өттү. Ошо жыйналышта ушу жол коопсуздугу боюнча өттү да. 5 айдын ичинде 8,5 миң авария болду. 900 киши каза болду. Эми бирөө жетим калып атат, бирөөсү ата-энесинен айрылып атат. Урматтуу тургундар, менен баарыңарды туура түшүнөйүн. Көбүңөр мына машина менен жүрөсүңөр, балабакалар машина менен жүрөт. Ушу жол маданиятына кичине туура түшүнсөк, эмнеден келип чыгып атат ошонун баары тең. Бул жана карама каршы тилкеге чыгуу боюнча, мас абалында айдоо боюнча, андан тышкары жол эрежелерин сактабагандыгы үчүн. Муну дагы мына элден ачык суранып кетели, муну да бир көңүлүңүздөргө алып коюңуздар. Эң бир жаман нерсесин айтайын, биз баарыбыз эле жолдо жүрөбүз го, мына Ошто, Чүйдө, Кайшелден. Мына Ошто жүрүп атабыз. Ушу бир скорыйдын машинасы келсе, ошого да жол ачып бербейт экенбиз да. Эми ал скорый деле бирөөнүн өмүрүн сактап калайын деп келди, ошол спец сигнал мененчи. Милиция кызматкери келетсе дагы ал деле ошо бирөө урушуп атса, талашып атса, бирөөнү бычак менен сайып атса, ошону коргоп калайын деп келди. Пожарный машина спец сигнал менен келсе, ал деле ошо бир өрттөн бир үй бүлөнү сактап калайын деп келди. Ошого да жол ачпай калдык да. Бул эми урматтуу тургундар, силерге сураныч катары айтып кетели. Жол эрежелерин бизге дагы жардам берет. Эл журт муну эмне үчүн айтып атам? Ар бир мамлекет өзү жалгыз өнүгүп өсүп кетпейт. Мамлекет силер менен бирге өнүгөт. Эл журт бирге ынтымакта, биримдикте болуп, ошо мамлекеттин өнүгүүсүнө мыйзамды сактап жумуш алып барсак, анда биздин мамлекетибиз өнүгөт. Уруш талаш болуп, ар жерде чыр болсо, ал жерде мамлекет өнүкпөйт. Урматтуу улуумун, ата апалар, мен бир нерсени айтып кетейин. Ар бир мамлекет өзүнүн улуту, үрп адаты, дини, салты, тили менен мамлекет. Если биз силер менен чогуу биргеликте өзүбүздүн мамлекетибизде үрп адатыбыз, салтыбызды, динибизди, мыйзамыбызды кармасак, анда биз мамлекетибизди жоготуп коюшубуз да мүмкүн. Ошон үчүн силерден сураныч, урматтуу биздин тургундар, мамлекет жалгыз өнүкпөйт, ошо силер менен бирге өнүгөт. Ошон үчүн келгиле ошо мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө баарыбыз салым кошолу. Бул маселе мен эмне үчүн айтып атам? Мамлекеттин саясаты азыр туура кеткендигин айтып кетейин. Мына өзүңөр ачык көрүп атасыңар, биздин 3-4 жыл мурда болгон бюджетибиз 300-400 миллиард болчу. Былтыркы жылдын 25-жылдын жыйынтыгы менен биз 1 триллион 90 миллиард сом акча чогулттук бюджетке. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күнү жолдору салынып атат, мектеп, бала бакча салынып атат, ишканаларды салып берип атабыз. Ушундай маселени чечүү үчүн урматтуу биздин тургундар, ушу мамлекетке баарыбыз салым кошушубуз керек. Мен билип атам, ал талаадан келип түшкөн жок. Ушу эл журт силер менен чогулуп атат. Ошону биз туура колдонсок, туура элге жеткизбесек, элдин сөзүн туура алып биргеликте жумуш кылсак, анда биздин мамлекет өнүгөт. Ошон үчүн бул эми сураныч, урматтуу тургундар, бир ынтымакта, биримдикте бир чогуу кызмат кылсак, бүгүн жетекчилердин баары жөн келген жок, жетекчилердин баары тең ошо арыз муңар жазып алат. Анан ошонун негизинде биз жумушубузду нары көсөй алып барабыз. Мындай жыйын азыркы президенттин тапшырмасы жылына 2 жолу болмой болду. Жылдын башы менен февраль-мартта биз элди чогулуп кыдырабыз. Андан кийин октябрь, ноябрда келип ошол аткарылган жумуш боюнча, жылдын жыйынтыгы боюнча элдин астында келип отчет берип турабыз. Мына могу жумушту кылып атабыз, могунча каражат бөлүндү. Ошондо эл дагы, силер дагы көзөмөл кылгыла деп атат. Бул президенттин тапшырмасы. Эл өзү көзөмөл кылсын деп атат. Биздин бүгүнкүдө кылып аткан жумуштарыбыз болсо эшигибиз ачык. Кайсы жумуш кылып атат, эмне кылып атат десеңер, биз баарын көргөзүп бергенге дайынбыз. Ошон үчүн мына силердин астыңарга келип отурабыз, урматтуу биздин тургундар. Суроо жооп гана өтөлү. Мына биринчи, экинчи микрофонду койдук. Өзүңүздөрдү тааныштырып, сурооңорду кыскараак берсеңиздер,
Biz yazıp alıp oşonu atkaranga hareket kılalı. Birinci mikrofondan başlayılı. İşte Assalamu alaikum. Bizim Sopu Korgan ayılına kuş gelipsiz. Men Terek ayılının turgunumun Akjolu alaman. Bizden Sopu degen ayıl, bu bizden ata-babalarımızdan kalgan, bizden bergen sorularımızda tağ atkarıp tağ жүрген kişi olgan bul. Benim birinci bere turgan sorum, mına bizden Terek ayılındaki yol boyunca. Yol boyunca en akırkı ayıl ökmetlerden en akırkı kalgan ayıl bolabız da biz. Mına yolda bıltır düşkön selimiz. Oşo selderimiz bir gana maşina öte turgan bolup kaldı hazır. Kalgan selder oşol boyunca turat. Bardı güye bul jerde Terek ayılına barıp kelgenler. Ekinçiden janakı bizdin jolumuz Sunos bolup atat. Sunos bolup, Sunosta arıklarımız büt javılıp, ayılımızda su yok. Kartoşkalarımız susuz kalıp atat. Alma örüktörü kalıp atat. Usul boyunca. Anan keyin ekinçiden janakı stolbalar oşo joldun ortasında turat. İresten hiç kim gelgen yok. Uşu nemelerdi stolbalardı jıldırtıp beri jagın suranat elem. Rahmat Kadir cevap bereriz. Tak, birinci. Anan bir daha kalıp kaldı. Mınav taza su boyunca bizde taza su yok. Mınav iyun ayında gelmegele de taza su başlanmagele. Anan keyin oşo taza su boyunca bir kontroldu kılıp koysanız. Ana mınav deptekiler işte atkandakiler adı Sunos boyunca. Saat 5'te getip kalat da. Anan keyin saat 10'da gelet. İş kayakta olat bul. Usul boyunca. Jatı iştes kerekeli de. Tak, Terek ayılı boyunca urmatlı Glava ayılı hükümeti içki yol bu. Саламатсыздарбы? Жо, депти малансында жолда айтат. Dep kayaktan da. Dep jetekçisi. Dep. Algıla. Ошол Терек айылы боюнча средний ремонт боюнча быйылкы 3 километр жол каралган. Ал жер негиздери уже аяктап баратат. Мол жуманын аягында же понедельниктен асфальт баштайбыз буюрса. 3 kilometre asfaltına salınat ken. Bırak al jerde dağı öyde jagda yol var mı? Oşol da yol bu. Anda yolun ardı mınaki kançada bitiriyorsunlar? Кийинки жуманын аягында бүтүргөн аракет. Hem bir 10 gün değil, 10 gün içinde asfaltına 3 kilometre salınıp bitiyor. Ana mına jerde nemeni prezidentin tapşırması var ele de sizge daha bir sonuç ayta turganım. Mına 3 kilometrege nemetpey dağı 5 kilometr bolsun degen yer var ele de 5 kilometrden kem bolbosun dep. Ana 2 kilometr daha koşturtup berbeysiz be asfalt yolun. Anne men emi koşula albayım, ben programa girgen 3 kilometrede bütürösüңөр bul boyunca. Esi karajatыңар bolup, akçaңар bolsa anda 5 kilometr bütürüşüңөр gerek boldu. İşte bu teknikani 2 yolun arı verip taşıvaş üçün bul kanday proyektke girdiler yıldın planı boyunca. 3 kilometre girdi öyle. Болгону. Ортодо эсеби боюнча 3 эле километр быйылкы жылда титулга киргизилген. Emanı men tigi ministerstoyum söylüşöyle 3 kilometrede mına 10 gün içinde bütüşetken biz oşo çeyin yetişip kalsak anda oşo 5 kilometre kılıp bereli. Men bunu ministrmen özüm söylüşöyün. Andan çıkarı snos bolup жатты. Serbi snostuk bakkan yolun jeyeklerin. Ошо жол тилкесине тиешелүү жерлер, ошо королору, жол батпай калган жерлери ошол бир аз сноска. Snos bolot, urmat turgundar, sizlerge yol gerekmi, же ошо огородду тосуп алганыбыз керек, бактарак тийип койгонубузбу. Мыйзамдын чегинде биздин жолдун тууралыгы 12 метр болуш керек. 12 метрден кийин тротуар болуш керек. Ал жерде арыкча жана жарыктандыруу болуш керек. Ошон үчүн снос болот. Эси жолуңа керек болсо, анда ошол эле мыйзам чегинде болгон 12 метр менен сносту кыласыңар, жумушуңарды аткарасыңар. Анан кемчилик болуп атат. Эмне үчүн жумушту эрте анан кеч баштап атасыңар? Урматтуу депутат начальник, сизге сурап атам мен. Бизде азырынча ошол жерде жатып калып иш жүрүп атат. 10'da баштап атат, 5'te кетип калат деп атпайбы? Жо жаткан жери жок бул жерде.
Мен так айтам. Мен ошол жердин жашоочусумун. Эмне үчүн эрте башталып кеч бүтүп атат? Айыл башчы менен сүйлөшүлгөн, ал жерде үйдө жатып калып иштеп атышат азырынча. Анда мына акимиңер Адыл Сотчович көзөмөл кылгыла, баргыла, ошол жумуштун эртебенки башталган убактысын, аяктуу убактысынан. Урматтуу дептин жетекчиси эстетиги бул аксакалдын айтканы чын болуп чыкса, анда Бул жерде жаткан жери жок. Мен ошол жердин жашоочусумун. Мен көрүп атпаймынбы күнүгө. Барып келип аткандарын. анда сиз жазасын аласыз. Ошол айтылып аткан тур болсо, муну аким азыр көзөмөл кылат, азыр карап берет бул боюнча. Столболар, урматтуу ресттин жетекчиси. Алыңыз микрофонду бергилерсиз. Эмне үчүн жолдон жылдырбай атасыңар? Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Бул дептин немесине кирет. Бизде ол каражат каралган эмес, жолду оңдолуп атканда бул бардык эле нерселерди деп өзү жасайт. Аны. Деп силер өзүңөр столбаны отурасыңарбы? Мен бир нерсеге алды, ресттин жетекчиси, мен бир нерсеге таң калып атам. Деп качан столбого отурчу эле? Перенос болгон күндө да кантип тиги деп которот аны? Ошо жол оңдоочулар жасайт аны. Бардык эле Ошол жолдун боюндагы турган столба, ошо тоскоолдук кылып Түшүндүм, аксакал, тоскоолдук кылып атат азыр. түшүндүм, мен азыр сурап атпайм, урматтуу деп. Силердин сметаңарга кирди беле? Мен бир нерсеге таң калып атам, анда жолду сен кантип салып атасыңар смета? Анда столбаны өзүңөр отурасыңарбы? Дем, урматтуу деп жетекчиси, мен сизден аракетти сураган жерим жок. Мен сизден кызматтуу жумушту сурап атам. Которосуңарбы? Анда которуп атырак. Сен 10 күндө бүтөм деп атсыңар. Анда 10 күндө апаронда которушуңар керек да. Ал жерде азыр мен көрүп келгем бир 3 столба жолго тиешелүү болуп калган, аны мына бир 2 күндүн ичинде которгону иш-чараларды көрөбүз. Которот аксакал. Булар 10 күндө асфальт салабыз деп койбойбу? 10 күндө апаронун баарын которуп, анан асфальтты салат. Анан апаронун жолдун ортосуна калтырып койбойт да. Анан мен да бир айта турган нерсем, бул арыктар бүт калып атат да, азыр жабылуу боюнча калып катып атат. Анан кийин жанакы картошка эгип алгандар бар, бөмө жемиштери бар, арпа эгип алгандар бар, суусуз калды да айылыбызда. Ушул жөнүндө бир неметип берсеңиз айтып. Урматтуу дептин кызматкери, силер жолду кеңейткенде жаап салып атасыңарбы? Жабылган арыктар ошол боюнча депте. Жол кеңейтилгенден кийин ошол арыктардын 1-2 жери жабылып кеткен. Анда тазалап бергиле анда. Башка жерден арык алып өткөнү мүмкүнчүлүк кылыш керек болуп атат да. Ал Кимди? Айыл өкмөтү. Аманкан Батырбекович, туура азыр жол иштери жүргөндүгүнө байланыштуу элдин кичине арыгы жабылып калды, бирок кече барып жеринде көрүп, дептин кызматкерлери менен дагы сүйлөштүк. Бир азыраак эле жер экен, экскаватор менен алып өтө турган болдук. Качан алып өтөсүңөр? Биз булар жергиликтүү тургундар менен чогулуш кылганбыз. Так 30-52 метр турба өзүбүз алабыз. Сиздер техниканы берсеңиздер деп кече чогулуш кылып келгенмин. Качан бүтөсүңөр, ушуну айтыңызчы мага. Турбасын алган күнү биз техникалар менен чыгып барабыз. Эми жолду 10 күндө бүтөм деп атат. Биякта суубуз жок, агроду сугарылбай калды деп атат. Сиз эми айыл өкмөтүсүзбү? Сиз чечишиңиз керек да. Бул айыл тургундары менен былтыр да суранып келгенде 100 метр да турба алып, жогору жактан альтернативный арык дагы алып түшөлү, жол ачылат деп дагы мен алдын ала дагы бир дополнительный арыкка айтканбыз. Тургундар бир аз өзөгө неме болуп атат. Эми кече тургундардын өзү менен чогулуп жеринде сүйлөштүк. Макул, биз турбаны алалы, туура айтасыз, өкмөт башчы кичине өзүбүз бир 30 метр, анан калганын сиз кылып бериң деди, биз макул болуп келишкенбиз. Качан бүтөсүз? Мага ушуну айтыңызчы. Турбаны эл ушу 30 канча метр турбаны бүгүн алса, бүгүн эле бүтөбүз. Турбаны өзүңөр мойнуңарга алдыңар беле? Элдер алган турбаны.
Анан дагы бир сизге айта Жок, турган. биз биринчи мындай ар бир дагы дебей бирлей бериңизчи суну. Калган элдерде турат да буяктачы. Андан кийин биздики айылыбыз толук аймак болгондуктан Трубаны келгенде трубаны биринчи жооп береличи, бир аягына жооп чыгып тургандан кийинки суроого өтүңүзчү. Трубаны качан алып бересиңер? Турбаны да 2-3 күндө алып беребиз. Айыл башы каякта? Ачып барса. Ооба. Айыл башчы каякта? Кулба ака. Айыл башы. Трубаны эл менен качан алып бересиңер? Не деп? Акчасын чогултуп атат дейт. Урматтуу айыл башчы, урматтуу айыл өкмөтү. Бул силердин элге кыла турган кызматыңар. Анан сизге дагы бир айта турган нерсем, мынау терек айылы жанакындай күн жаса эле сел келип калат да. Сел калып жолдорубузду жаап коет. Анан мынау жаман жакшылык болот экен.